Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Барыңыздарды ушу келе жаткан Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Алла Таала барыңыздарды ушу ыйык Рамазан айы менен барыңыздарга көптөгөн жакшылыктар берген болсун. Эми бул туурасында айткан болсо Куранда Алла Таала "Фаман шахида минкум шахра фалиясумху" силерден ким ушул айга көп болсо ал сөзсүз орозо кармасын деп Куранда Алла Таала айткан. Ошон үчүн ар бир адам орозо кармоого бул милдеттүү. Алла Таала бизге 5 парыз берген. Ошолордун бири ошо орозо кармоо мусулмандын ар бир мусулман милдетиндеги моюнда милдет. Ошон үчүн ар бир адам бул жашоодо орозо кармаш керек. Орозого бул кандай дегенде ар бир адам ошо илгери пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар деп коет. Сахабалар ошо доорунда жашаган адамдар. Ошо Рамазан айы келатканда 6 ай мурун ошо бизге Кудай Таала ушундай ыйык Рамазанды, кечиримдүүлүк айды, берекелүү айды келатат деп 6 ай мурун ушинтип сагыныч менен күтүп алчу экен да. Андан кийин ошо орозо бүткөндөн кийин дагы ошо 6 ай ошо орозо кетип калды деп ушинтип өкүнүч менен өткөрчү экен. Ошон үчүн ар бир мусулман бул орозо келатканга даярданып, жакшы нерселерди кылып, ошо орозого даярдыктарды көрүп, өзүнүн ушундай руханий жактарын тарбиялаш керек да. Мисалы азыр 13 же 14 башталат деп анан так маалымат дагы берилет деп атпады беле, ошону дагы айта кетсеңиз. Бизде Кыргызстан мусулмандын башкармалыгынын алдында ошо алымдар кеңеши деген бар. Алымдар кеңешине жакында атайын бизде ошо Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан болуп биргеликте бир атайын жылда бир өткөрүлчү кеңешме болот. Ошо кеңешмеде атайын Азия боюнча бир эле күндү белгилесек деген баягындай пикирлер болуп, жакын арада аталардын жыйыны болуп, жыйында ошо 13 апрель деп бекитти. Бирок айдын өзгөрүшүнө жараша бир күн айырма болушу мүмкүн деп айтылды да. Мисалы ичимдик ичкен болсо дейт, эгердечи 40 күн өтмөйүнчө ал организмден кетпейт, тазаланбайт деп да айтат. Ошол эле тамеки чеккени дагычы. Анан ушул жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, жогоруда суроо бербедимби? Канча күн мурун алдын ала даярданыш керек орозого деп жүрсөк, адам өзүнүн ден соолугунан дагы ашыкча бир зыян келтире турган деген ушу деңге болбой турган нерсени чыгарыш үчүн тазалаш үчүн. Бул жерде жаңы айтып өткөндөй, сахабалар канча ай алдын орозого даярдыктар көрүп, өздөрүнүн ошо орозо мен жаман сөз сүйлөп албайын, жаман сөздөрдөн өзүн сактап, жаман нерселерди көрүүдөн өзүн сактап, жаман нерсе угуудан өзүн сактап, атайын өзүн руханий тазалашканда. Себеби деген адам баласы бүгүн сөгүнүп жүрүп эле, эртеси орозо кармай калса, баягы адат болуп калат да, эртеси сөгүнүп алышы мүмкүн. Баягы соткадан жаман нерселер көрүп жүргөн адам, ошо көргөн адат болуп алып, эртең орозо башталганда жаман нерселерди көрүп коюшу мүмкүн да. Ошондой эле жаман ушактарды көп угуп жүргөн адам орозо келгенде сразу ошо орозо келиш менен ошо ушактарга көнүп, ушакка кирип кетип, ошо жаман нерсе кирип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Көптөгөн адамдар бар, орозодо ачка калып, калгандан башка эч кандай сооп табышпайт дейт да. Көптөгөн адамдар бар, түнү уктабай ибадат кылышып, бирок алар таң атканча уйкудан калгандан башка эч нерсе сооп табышпайт дейт. Ошон үчүн орозодо жакшы өткөрүш үчүн ар бир адам алдын ала даярдыктар көрүп, өзүнүн баягы жаман нерселерден сактанып, жаман арам иштерден, арам сөз сүйлөгөн, арам нерсени көрүүдөн, арам нерсени өзүн угуудан, өзүнүн руханий жактан тазалаш керек. Ошон даярданып барса, орозодо эч кандай мындай орозого катачылык кетирбеген керек дейт да. Анан жанагындай сиз айтып өтпөдүңүзбү, жанагы арак ичип жүргөн эртеси орозо кармап калса дечи. Бул эми негизи шариятта ар бир адам орозо кармаш моюнда милдет да. Мен кече арак ичип жүрдүм эле, орозо келип калды, мен орозо кармаганга болбойт деп антип кармай койгонго да болбойт. Колдон келишинче Рамазан айы келгенде орозо кармап, орозонун көптөгөн жакшылыктарына ээ болуп калганга, соопторго ээ болуп калганга ар бир адам аракет жасаш керек. Бирок эң негизгиси алдын ала бул адам өзүнүн руханий жан дүйнөсүн тазалаган жакшылык да. Анан орозодогу ошо эң негизги эрежелерди атап өтсөңүз. Орозодо негизи бул эң негизги эрежелер бул эртеден күн чыккандан күн батканга чейин орозо кармаган адам эч кандай наар албай деп коет. Эч кандай тамак ичпестен, суу ичпестен, жаман сөз эметпестен орозо кармайт. Бул орозо кармоонун
бизде адамдар айтат, ороза кармаган адам бул кечке чейин ачка жүрүш керек деген эле түшүнүк менен кээ бирөө ушундай ойдо болушу мүмкүн. Бул кечке чейин ачка жүрүү деген бул келет таң аткандан күн батканга чейин деген да. Ошо таң эртең менен атат го. Ошондон баштап оозун бекитет күн батканга чейин. Ошо күн баткандан кийин ошо оозду ачканга чейин эч кандай оозго нара албай коет. Бир тамак, суу, эчтеке ичкенге болбойт. Ошондой эле жаман сөз сүйлөгөнгө, жаман нерселерди көрүүгө, жаман нерсени угууга, жаман жака басууда, жаман нерсени кармоого ошол орозодо эмне себептен орозо бузулуп калбашы. Анткени орозодо айтпай пайгамбар саллаллаху алейхи айткандай, эгер бир адам орозону кармап туруп, жаман сөз сүйлөй бере турган болсо, жаман нерсени кыла бере турган болсо, ал бир күн кечке ачка жүргөндөн башка эч кандай соопко ээ болбойт деген да. Мисалы ооз ачкандан кийин дагы орозо бүттү деп дагы бар да эми. Мисалы ушага түшүү мүмкүн же талаш тартыш болуп кетет эми ар кандай да. Туура эмес тамакты деле жеп алышкан экен. Негизи орозо кармаган адамдар бар го. Орозодо атайын көп, мисалы орозодо таравих деген намаз бар да. Адам баласы бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге көптөгөн нерсени үйрөтүп кеткен. Адам оозун ачкандан кийин ошо башка нерсе менен алек болбош үчүн бизге ушундай таравих деген намаз 20 рекет. Кээ бир эмеде айтат, Куранды башынан аягына хатым кылса да болот да. Ошондо мисалы таравих намаздар катса болот. Таравих намаз катса бул түндүн бир 12-1ге чейин, кээде таң атып ошо ооз бекиткенге чейин намаз окугандар бар да. Бул эмне деген адам деген бир нерсе менен алек болуп турса, күнөө жазагандан алыс болот экен да. Эгер адам бош болсо, анда адам күнөө жазап кетет экен. Бул мейли дин жагында болсун, мейли ба мындай сыртта динден сырткары болсун, адам бош отурган адам күнөө жасайт экен да. Бул алектенип турган адам, ал мейли динде болсун, мейли динде болбосун, ал күнөө жасаганга убактысы болбойт экен да. Ошон үчүн орозодо адам баласы ошо ороз бүттү, оозун ачкандан кийин жаман нерсе кетип калбаш үчүн оозун ачып алып таравих намазга келип катыш керек. Андан кийин көбүрөөк нафил намаз окуса болот. Анткени ман кома рамазан иманан ва ихтисабан гофира лаху ма тaqaddama min замихи дейт да. Ким Рамазан айы келгенде ал көп намаз окуй турган болсо, анын сооп үмүт кылып ишенүү менен намаз окуй турган болсо, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет деп айткан да. Ошон үчүн көбүрөөк намаз окуш керек, Куран окуш керек, Курандын китептерди, көбүрөөк диний китептерди окуганга, дуа кылсын көбүрөөк. Анан мисалы буга чейин канча дагы адам баласы катачылыктар кетирип коюшу мүмкүн, жаман нерсени сүйлөп коюшу мүмкүн. Бул Рамазан айында адам үчүн бир чоң мүмкүнчүлүк да. Ушул айда өзүн тарбиялап алганга. Мисалы жаман сөз сүйлөп жүргөн болсо ошону таштаганга, бир жаман кылыктар болсо ошону таштаганга. Анткени эмне үчүн бул мүмкүнчүлүк болот? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде бар. Мындеп келген. Бул Рамазан айы келгенде бейиштин эшиктери кенен ачылып, тозоктун эшиктери жабылып, шайтандар кишенделет деген да. Эми шайтандар кишенделгенде адамды бул азыра турган нерсе кишенделип калды да. Эми адам ушул маалда өзү пайдаланып жаман адаттардан арылганга, жаман нерселерди кылбаганга мүмкүнчүлүк, чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн болот да. Демек, жакшы нерсени адат кылганга үйрөнүп туруп. Жаман нерсени таштап, жакшы нерсени адат кылганга үйрөнүш керек. Ошо жакшы нерсени үйрөнүп турган болсо, бул ошойдон адат болуп калып турган болсо, кийин жашоосунда ошо экени аткарган оңой болот да. Ошон үчүн бул Рамазан айы адамдарга бир мындай чоң жаман адатты таштап, жакшы адатка аракет кылганга бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелет да. Анан мени кызыктырган дагы бир суроо, мисалы календарды түзөсүздөр го, ошондо кантип эмне кайсы убакытка таянып түзөсүздөр? Анан кээде болуп калат, мисалы биз деле орозо кармаганда эртең менен бир 1-2 мүнөттө кечип калабыз, анан кээде суу ичип жаба койбойсуң да, анда бирок күн чыга элек болот. Ал нерсе баягы эч нерсе болбойбу? Бизде деген азыр канча кылымдан бери бул орозо жылдан жылга тажрыйба болуп, кайсы маалда күндүн чыга турганы, кайсы маалда күндүн бата тургандыгы, кайсы маалда таң ата тургандыгы уже бизге канча жылдан бери практика болуп, уже саат мүнөтүнө чейин уже изилденип калды да. Ошол себептен биздин ошо атайын адамдар, муфтияттан баш болуп, көптөгөн аалымдар жана ушундай эле дүйнө жүзү. Биз эми ар бир нерсени намаз убактын алганда бүт дүйнөлүк эмеге таянабыз да. Ошолордун эмелери мисалы Түркияныкына, башкалар баарына таянып отуруп, ушу мүнөтүнө чейин ошо биздин ошо чоң дамылуулар ошо изилдеп чыгышты. Ошонун негизинде. Эми аны деген биздин Кыргызстанда аалымдар кеңеш бар го. Алар аны тастыктап, муфтият бекитип, ошону бекитип койгон. Эми ошондон колдон келишинче
1 минут дагы эметпеген организацияга өткөрбөгөнгөчү. Эгер кокусунан баягы атайлап эмес уктап калып бир 5 минут аралык кылып калса кандай? Бул жерде мындай да адамга бир нерсенин учун ачып берип койсоң, боло берет турбайбы дегенге ошого дагы өтүп алат да. Мисалы, мейли 5 минут боло берет, 10 минут боло берет деп койсоң, ошол эркини күн чыгып калганда деле, чыгайындап калса деле боло берет дегенге өтүп алышат да. Айтор күн чыкканга чейин деш керек. Негизи шариатта китеп боюнча таң аткандан, таң сүрөт го. Бак кап караңгы болуп туруп, таң сүргөндө мисалы таң 2 бөлүнөт, чыныгы таң, жалган таң деп коет. Чыныгы таң деген, жалган таң деген күн чыгыш жактан бир аз эле актык чыгат дагы, бирок баардык жер караңгы болуп турат да. Чыныгы таң деген ушул жер жүзү толугу менен, акырындык менен көгөрөт, айлана. Ошол эки чыныгы таң деп коет. Ошол чыныгы таң башталып баштаганда ошо ооз бекилет да. Ооз ачуу кандай дегенде, ооз күн батты, болду, ооз ача берсе болот. Горизонтко батат го, ошо батканда ооз ачса болот. Эгер орозо кармаган киши жолго аргасыз чыгууга чыкса кандай болуп калат? Мисалы, уруксат берилген дейт го жолдон ооз ачканда. Узак жолдон. Бул боюнча Куранда аят бар. Фаман кана минкум маридун ау аля сафарин фаиддату мин алаям нухар деп. Сиздерден ким Рамазан мезгилинде ооруп калса, же сапарга аттанган болсо, ал күндөрдүн ордун башка күндөрдө толуктап берсин дейт да. Эгер сапарга чыгып калган болсо, сапарда бир кыйынчылык болуп, орозо кармаганга кыйналып калаткан болсо, шарият буга уруксат берген. Оозун ачып, кийин орозо бүткөндөн кийин ошо күндөрдү толуктап берсе болот. Бул кандай адамдарга дегенде, сапарга чыккан адамга оозду кыйналып кыйынчылык болсо, ачып койсо болот. Эми бул сапарда деген сапар азыр көп түргө бөлүнүп кетти. Мурунку доордо төөлөр менен жүргөн болсо, азыркы эмеде машина менен болуп калышы мүмкүн, самолет менен барып калышы мүмкүн сапаргачы. Поезд менен барып калышы кыйынчылык болбосо, бул кармаганы жакшы. Эгер өзүнүн сапарында ал үчүн кыйынчылык болбосо. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи хадиси бар. Ас-сафару кытату минал азаб дейт да. Бул сапар, бул азаптын бир бөлүгү деген да. Баары бир кандай машина менен барасыңбы, поезд менен барасыңбы, адам сапарга чыкканда баардык бир кыйынчылык, чарчоо болот экен да. Ошон үчүн эгер кыйынчылык болуп аткан болсо, ачык койсо болот. Сапарда мисалы кээ бир сапарлар бар. Ошо бир жерге туруп, мисалы көлгө барып, көлгө 3 күн туруп калган болсо, бир үйдө эле жаткан болсо, кыйынчылык болбосо, кармаса болот андачы. Анан биздин шариатта уруксат берилгендер бар. Мисалы сапарга чыкса, орозо кармаган уруксат берет. Ооруп калса, орозо кармабай турган уруксат берет. Балакатка жете элек жаш балдар болсо, аларга да уруксат берет. Боюнда бар аялга же эмче эңизген аялга, эгер ошо орозо кармаса, аялдын өзүнө зыян бере турган болсо, же баласына зыян берип кала турган болсо, ошол аялдарга дагы энелерге дагы уруксат берилет. Орозо кармабай турууга. Бирок орозо бүткөндөн кийин сөзсүз орозонун кармап бериш шарт да. Андан да дагы бир өтө картайып калган карыялар, апалар, атталар, аябай багы алсырап өзүн багы эптей албай калган болсо, шариат ошолорго да уруксат берет, орозо кармабай турганга. Анан өтө баягы айыкпас ооруга чалдыккан адам болсо, бул өмүр акырына чейин айыкпайт деген бир ооруга чалдыккан адам болсо, буга дагы шариат уруксат берет, орозо кармабай турууга. Бирок бул адамдар, эки адам, жанагы өтө картайып калган менен айыкпас ооруга чалдыккан адамдар, булар деген фидия деп коет, атайын шариатта фидия деген бар, фидия берет. Ошо фидия деген бул орозонун фитр садака менен эсептелет. Күнүгө бир адамдын курсагын тойгузуп туруш керек да. Тиш тазалоого уруксат берилгенби? Тиш паста пайдаланса болобу? Мисалы, саат 4-төрдө ооз жаап уктагандан кийин эртең менен деле жууп тазаланып кетип калышат да. Анан бул нерсе туурабы? Туура, тазаласа болот. Бирок ооз тазалаганда ошол эки тазалаган эме суу жутуп албаш керек, зубный пастаны жутуп албаш керек. Бирок таптаза кылып тазалап эмесе колдонсо болот, уруксат берилет. Мисалы шилекей менен ооз ачылып кетиши мүмкүнбү же андай эмеспи? Шилекей менен ооз ачылбайт. Ооздук эмени кетиргенден кийин ичинде даамы калат го. Даамы кеткенче бир түкүрүп туруш керек. Андан кийин өзүнүн ичине сиңип калган даам бул ооз ачпайт да. Уктап калып, убагында ооз жаппай калса кандай болуп калат? Мисалы уктап калгандан кийин жетишпей каласың, өтүп кеткен болот, анан ушу дуасын окуп, оозун жаап койгонго уруксат берилет деп да укканыбыз бар да. Ушинтсе болобу?
Негізде ораза қармаған адам бұл ниет қылғанда уже мен бір ай ораза қармайын деп ниет қылады да. Мұтлақанды қойып уже мен болды бір ай ораза қармайын деп ниет қылды. Ниет қылғаннан кейін ал күніге ертең менен баяғы тұрғанда уже ал оғыз жабар уаққа өтіп барып ойғанып қалған болса ал сразу ниет қылып оғызын бекітіп кете береді. Бұл береді. Ерте оғыз жап, кечирээк оғыз ачса болобу. Кейде жумуштан баягы эме болуп калат, кечирээк чыгып каласың, үйгө жете албай каласың өз убагында, анан кечирээк оғыз жап. Ичинде балким түндө тура албай калам деп эртерээк оғыз жап койгон учурлар да болот. Негизи ас-сухур баракатун деген пайгамбар хадис бар, бул заарлыкта береке бар дейт да. Эртең менен заарлык, эртең менен бир суу же бир курма жеп туруп оозун жаап койсо, ошол адам кечке чейин эч качан кыйынчылык болбойт экен да. Курсак ачпайт же суузабайт, мындай береке болот экен да. Ошол үчүн колдон келишинче ошо заарлык учунда ооз жаап койгон жакшы болот. Кокус мен азыр бир жумуштар болушу мүмкүн, аябай чарчап, азыр мен 1 саатка чейин жатып турайын, жатсам уже докансы уктап калам деген коркунуч болсо, атайын эметип туруп, оозун жаап жата берсе болот да. Бирок дайыма. Эми ооз ачканда болсо, мындай ооз ачканда болсо, жанына постоянно бир курма же суу көтөрүп алсын, ошо момент келгенде акырын сууртап койсо дейт, андан калган тамакты шашпай бир жеберсе болот да. Анан такыр эле суу табылбай аткан болсо, анда буга шарият эч кандай эме жок да, кыйноо жок. Анан азыр күн дагы жылып калды, ошо орозо убагында жанагы бассейн же көлгө барып сууга түшсө ооз ачылбайбы? Негизи орозо кайсыл убакта ачылат дегенде, белгилүү жерлерден суу кирип, белгилүү жерлерге барганда ооз ачылат деп коет да. Эми белгилүү жерлер деген адамдын оозунан, мурдунан суу кирет да ичинечи. Белгилүү жерлерге киргенде дегенде бул белгилүү жер ичкен адам барып сөзсүз ашказанга түшөт да. Ашказанга түшкөн суу же тамак, же болсо ичегиге түшкөн тамак, же болсо бул кекиртектен ары көздөй тоголо өткөн үшүлчө, ушул жерге барса бул ооз ачылат да. Анан эгер сууга түшүп атканда мен сөзсүз мен 100% ишенем, мен өзүмө суу киришпейм деген болсо, анда рухсат берилет. Бирок эгер кирип кете турган болсо, ал ооз ачылып калат. Балким наоборот ал атайлап кылган болсо, 60 күн ораза кармап берип кафарат тапат, 60 күн карыз болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бирок жуунганга рухсат берет. Оозу мурунга суу киргизбей, душ кылып жуунса рухсат берет. Көлгө түшкөнгө тигиндеге биздин көп алымдар рухсат бербейт. Себеби деген адам 100% мен суу жутуп албайм же мурдуман суу кирбейт деп айта албайт экен. Кирип кетет экен да. Ошон үчүн душ кылып жуунса болот. Ыктыярсыз же мажбур кузса орозо бузабы? Бул эми кузу бар го. Кузу ооз толтуруп кузу деп, өтө чоң, өтө көп кускан болсо ооз ачылып кетет. Бул ыктыярсыз болобу, ыктыярдуу болобу, баягы кусканда өтө ооз толтуруп аябай көп кускан болсо ооз ачылат да. Эгер кичине эле кузуп анан аз эле болгон болсо анда ооз ачылбайт. Ошо ооз ачылып кеткенде бир күндө эле кайра карызын толуктап койсо болобу же 60 күн кармаш керекпи кайрадан? Бул жерде мындай бар да. Бир нерсени этияттап атып, мен аз суу ичип албайын деп, мисалы оозуңда суузап атканда оозуң чайкап атып, же тишин жууп атканда адам баласы ниетинде мен суу ичпейм деп этият кылып атып ичип алган болсо, анда бир эле күн каза берет да. Эгер ошондо же унутуп калып суу ичип алган болсо, анда тамак ичип алган болсо, же тамагы тоюп алгандай эстеген болсо деле, мында ооз ачылбайт. Атайлап ичкен болсо, орозо экенин билип турат, бирок мен деген уже суузап кеттим, чыдай албайм деп туруп ичип салса, анда 60 күн орозо карыз болот мойнуна. Ысыганда мисалы ооз кургап кетип, маргинге давлениясы бар, ошол учурда оозду суу менен чайкап турса болобу? Оозду суу менен чайкап турса болот, бирок баягы жутуп албаш керек да. Рамазандан калган казасын кармаганча кийинки Рамазан айы келип калса эмне кылат? Негизи
Бул Рамазан айында ар бир адам орозону 30 күн кармаш керек да. Бир кандайдыр бир себептер менен жанагы сапарга чыгып, же болбосо бир ооруп калып, же болбосо бир кандай себептер менен орозо кармай албай жүрүп, кийинки орозо келип калган болсо, ал биринчи ошо келген орозону кармаш керек да. Азыр парыз болгон. Бирок ал кармай албаган орозолору мойнунда карыз болуп тура берет. Андан кийин канча мүмкүнчүлүк болгондо кармап бериш керек да. Мисалы, карызың бар, бирок бул орозодон жаңыдан баштап кармай берсең кандай болот? Болот. Анткени деген учурунда келген бул зарлы да, парыз болот. Ошол учурда мен каза кармайм деген болбойт да. Ал ошо кармаган орозоң ошо парыз болуп кете берет да. Ошол үчүн ар бир адам мүмкүнчүлүк бар кезинде, бош убактында бир кандай мүмкүнчүлүк болсо, карыз орозолорун кармап берип коюш керек да. Жашы жеткен балдар бар ғой. Мисалы, канча жаштан эркек бала, канча жаштан жогору орозого милдеттүү, кыз киши канча жаштан баштап? Бул шариатта китептерде келген, кыз киши эң эрте балакатка жеткен бул 9 жаштан башталат. Эң кеч балакатка жеткен кыз бул 15 жаштан дейт да. Эркек бала болсо эрте балакатка жеткендер 12 жаштан, кеч балакатка жеткендер бул 25 жашка чейин барат дейт да. Эми негизи орозо бул балакатка жеткенден баштап мойнунда милдет болуп эсептелет. Бирок көпчүлүк балдар 12 жаштан, 15 жаштан ушул убакта балакатка жетет да. Эркек балдар, кыз кишилер 9, 10 чейин, 11 чейин балакатка жетет. Рамазандан башка айларда дагы орозо кармаса болобу? 4-3 күндөрү дагы кармап башлаганда? Негизи Рамазандан башка аякта кармаган орозонун баарын нафил орозо деп коет. Нафил орозолор. Бул ата каалаган убакта кармаса боло берет. Мисалы, казыларды кармаса болот. Анан эң бул сүннөт, 1-4 күнү сүннөт бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 1-4 күнү кармаган. Эгер жөн ошо башка күндөр орозо кармайм деп ниет кылгандар болсо, 1-4 күндөр кармап турса болот. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтүн тирилткен болот да. Башка бир жакшы ниет менен кармаса боло берет. Анын календарын кайсыл жактан көрөт? Бизде деген намаз убактысы бар да. Азыр Кыргызстан боюнча жылда намаз убактысын бекитип койгон. Ошондо кайсыл убакта багымдат убактысы кирет, кайсыл убакта шам убактысы келет. Ошо багымдат убактысы кирген убакта оозун бекитет, шам убактысы кирген убакта оозун ачат. Бул боло берет кайсыл убакта болсочу. Анан орозо учурунда тиш доктурга барса болобу, деги эле дарыгерге барып көрүнүрсө болобу? Дары ичип. Бул жанагы эле айтып өткөндөй, адамдын оозунан, мурдунан, анан багы арт жагынан чоң отурган жагынан кире турган болсо ооз ачылат деп. Анткени ошол нерсенин баары тең ичеге барып, ашказанга барып суу кирип кетет экен да. Ошондо башка жерден кирген багы башка укол болобу, жана антибиотиктер болобу, булар орозону бузбайт. Анан тишти дагы тазалап атканда баягы сууларын чачып эмдет го, ошолорун жутуп албаш керек. Андан дарыласа боло берет. Ошондо багы дарылап аткан тиш доктор менен сүйлөшүп коюш керек. Мен орозомун, эмдеп атканда мен оозума суу толкондо акырын түкүргөнгө уруксат бериңиз деп. Ошондой кылып шарт менен. Укол дагы саят го. Ооба. Эч нерсе болбойт. Жанагы тиш жууп атканда кээ бир тиштердин бүлөөсү канайтпы? Ошо кан чыкса орозо бузулбайт. Бузулбайт. Кан чыкса бузулбайт. Орозо учурунда жубайлар жыныстык катнашка барса болобу? Бул орозо учурунда негизи орозо кармап турган учурда, эртең менен кечке чейин ошол убакта болбойт. Түндөсү уруксат берилет да. Анан орозо кармап туруп жыныстык катнашканга барганга шарият уруксат бербейт. Анан ошо жыныстык катнашта болгондон кийин ооз бекитердин алды гусул алып туруп ооз бекитиш керек да. Бул жерде мындай тарап менен деле бекитсе болобу. Мисалы, жыныстык катнашка барган болсо, ошо ооз бекиткенге чейин жуунуп алганга мүмкүнчүлүгү болсо, жуунуп алыш керек. Эгер мүмкүнчүлүк болбой азыр убакыт бүтүп калат деген болсо, бир тамакты ичип алып туруп, андан кийин оозун бекитип туруп, андан кийин жуунса боло берет. Бирок ошол шарт менен оозунан, мурдунан суу киргизбей аракет кылыш керек да. Жуунуп атканда. Календарлык
убактыларчы. Жалпы эле ошо Кыргызстандык бир календар менен чектесе болбойбу негизи? Бул жерде күндүн чыгышы ошончолук разница береби? Негизи мурун деген бир эле календар болчу. Бирок баягы убактыларын бир эле айтып койчу да, мындай болушу мүмкүн, мындай болушу мүмкүн депчи. Анан биздин жанагы атайын ошо күндүн эмесин изилдей турган атайын группалар түзүлүп, ошолар изилдеп чыккан. Жада калса биз Кыргызстан боюнча казыяттар менен ушундай ар бир областын байланышып, алар тоого чыгарган күндөр болгон. Мен өзүм да катышкам. Ар бир областта адамдар бир жерге туруп, анан күн батты деп бизде эмерет, бизде мончада батты деп СМС кылат, тилер мынчада батты деп баары СМС кылышкан. Бир учурда мына бизде мынча убакта батты, бизде мынча убакта батты, баары СМС келип бир жерге, анан биз караганда бир 5 мүнөттөн ары бир айырма болот экен да. Ошон үчүн биз эмелерин өздөрүнүн эмесин коюп бергенбиз да. Ар биринин өзүнүн ошо Ошто өзүнчө бир 5 мүнөт, баткенде 7 мүнөт ушундай айырмалар бар экен. Ошо өзүнүн эмесин коюп бергенбиз да. Бул Кыргызстанда эле ушундай каралганбы же бизден чоң карта масштабы чоң өлкөлөрдө дагы ушундай каралганбы? Негизи шарият боюнча ала турган болсок, таң аткандан күн батканга чейин деп айтылган да. Мисалы, кайсыл жерде таң кайсыл убакта атып, кайсы шаарда кайсыл убакта батып аткан болсо, ошо экен ар ким өзүнүн шаарындагы, өзүнүн айылындагы күн менен орозо кармай жашап атат да. Бул деген бирге айтылган эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир эле айтып койгон. Кайсыл мамлекетте, кайсыл жерде күн таң аткандан күн батканга чейин болду. Мисалы, бизде караңгы болгондо кээ бир жакта күн болушу мүмкүн. Бизде күн болгондо башка жакта караңгы болушу мүмкүн, ушундай да. Анан мисалы орозодо баягы мен көтөрө албай калам го деп анан кийин ошо кармоо койгондо канча күнөөгө батышы мүмкүнбү? Кудай Таала бизди жаратканда бизге көп мисалы 5 нерсени парз кылган да. Бул шариятта айтылат. Кудай Таала адам көтөрө албаган нерсени буйрбайт дейт да. Бардык нерсени Кудай Таала бизге буйрду. Ошол нерсени ар бир адам аткарылат да. Жок, мен көтөрө албайм, мен чыдай албайм, мен кармай албайм деген бул мындай айтканда өзүн орозо кармаудан качыруу деп айтса болот. Себеби деген ар бир адам орозо кармай алат да. Бирок качан кармай алат? Эгер оорулуу болсо, жагында бир себептер болгон болсо, ага шарият уруксат берет кармабаганга. Бирок жөн эле туруп кармаганга жок, мага болбойт, мен чыдай албайм, мен суузап кетем, мынаны курсагым ачып кетет деген болсо, анда буга шарият уруксат бербейт. Бирок бул кармабагандык үчүн Кудайдын алдында күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Экинчиден бул көптөгөн сооптордон корголат да. Азыр жаш кыздардын көбү ошо орозо кармоону чисто диета арыкташ үчүн деп көбү ошондой эме болуп калышты да. Көп байкайм да кыздар арасындачы. Ошол мындай максат ниет кылган үчүн ал адамга кандай натыйжа берет? Негизи иннамал амал бинният деп коет. Ар бир амалдар ниетке жараша дейт да. Биз эмнени жасай турган болсок, ошо эмне ниет, кандай ниетте калсак, ошол ниетке жетебиз да. Ошол эки мисалы мен арыктайын деп кармаган болсо, арыкташы мүмкүн, бирок соопко жок болот да. Эгер жок, мен ушуну Кудай Таала бизге парз кылган экен, ушуну мен кармашым керек деп кармай турган болсо, анда ал Кудайдын буйругунан да аткарган болот, көптөгөн соопторго да ээ болот. Анан Кудай Таала ошонун балким ошол сөөнү арыктап калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн ниетке жарашат, ниетти түзөш керек да. Анан ошо орозо кармаганда адам кандай соопторго ээ болот? Бул эми орозо кармаган орозонун бул ар бир күнүнүн өзүнүн касиети бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Азыр мындай деген хадис бар да. Ар бир адамдын кылган амалы өзү үчүн, бирок орозо мен үчүн деген да. Анын сообун өзүм берем деген Кудай Таала. Эми мунун орозонун сообу өтө чоң. Эгер мисалы биз бир жакшылык ишти кылган болсок, бирөөгө бир үй салып берип койгон болсок, же болбосо бирөөгө бир жол салып берип койгон болсок, же бирөөгө көптөн акча берсек, бирөөгө продукт берсек, мунун баардыгы өзүбүз үчүн да. Ошо кылган эмеске жараша соо алабыз. Намаз окусак дагы өзүбүз үчүн,
Bunun немесине Кудай Таала берген соопту алабыз. Алла Таала айтат, орозо бул мен үчүн, мунун соогун өзүм берем дейт да. Эми Кудай Таала бизге кандай сооптор берет, кандай жакшылыктар берет, муну биз билбейбиз. Бирок эгер биз орозо кармаган болсок, орозо кармап, эми кыямат күндө бере турган соогун, эми биз айтат, бир адамга Кудай Таала бир сооп момундай болот деп көрсөтүп койгондо, адам баласы ошо соопту ошондой экенин көргөндө жүрөгү жарылып кетмек дейт да. Ошол үчүн соопту Кудай Таала сыр кылып койгон. Эгер Кудай Таала ошо экини кичине учун көрсөтүп койгондо, адам баласы бул жашоодо эч нерсе иш кылбай эле, только мен бул жашоодо сооп чогултушум керек деп, только сооп менен мешитке кирип чыкпай жата алмак экен да. Ошол үчүн бул дүйнөдө Кудай Таала көп нерсени сыр кылып койгон. Адам төрөлгөндө качан эркек болуп төрөлөбү, кыз болуп төрөлөбү, үйлөнгөндө кимге үйлөнөт, качан өлөт, өлгөндөн кийин 5 кароо тозок карабы, мунун баардыгын сыр кылып койгон да. Ошол үчүн Кудай Таала өзү да сыр. Биз Кудай Таала каерде экендигин, кандай экендигин, күндү чыгарып атып атат, ушунун баарын өзүнүн кудурети менен кылып аткандыгын сезебиз, бирок көрүп биле албайбыз да. Ушундай. Намаз окубай, орозо кылмаса кандай болот? Бул Кабыл болор орозо. Мындай да, исламда 5 парыз бар. 5 парыз бул ар бири аткарылыш керек да. Мисалы деген Кудайга бар экендигине, бирлигине ишенүү, пайгамбарыбыздын элчиси экенине ишенүү бул исламдын бир парыз болсо, намаз окуу деле ошондой парыз. Жана ошондой эле орозо кармоо деле ошондой парыз. Бай адамдар болсо кедейки адамдарга жардам берип зекет берүү деле парыз. Ажыга бар деле парыз да. Мисалы бир адам 5 парыздын 3-өн аткарып, 2-өн аткара албай аткан болсо, 3-өөнүн соогун ала берет. А 2-өн аткарбай аткандыгы үчүн Кудайдын алдында күнөөкөр болуп калат. Мисалы орозону кармаса, орозонун соогун алат. Орозонун моюнда милдетинен кутулган болот. Бирок намаз окубагандыгы үчүн баягы моюнда карыздар илинип тура берет да. Ошондой. Да, эмнелерди кошумчалап жатабыз? Кошумча мындай, бул орозо кармаган адамдар бизде жылда байкайбыз да. Орозодо кээ бир айтат экен, шилекей жутпаш керек деп, бир күн кечки бат түкүрүп жүрө берип, бир жака түкүрүп койдум дегендерди уктук да. Анан бул орозодо баягы эме шилекей жутса ооз ачылбайт. Кээ бирөө бир жерге канап кетсе оозум ачылып калды деп калышы мүмкүн. Анан кээ бирөө байкабай сөгүнүп алышы мүмкүн, байкабай жаман сөз айтып алышы мүмкүн. Болду, мен оозум ачылып калды деп тамак жеп алганга болбойт. Просто баягы орозонун канчалык жаман нерсени айткан сайын сооп аса берет да. Ошон үчүн баягы орозону жакшы өткөрүш үчүн баягы жаман нерселерден атайын сактанып, жакшы нерселерди кылганга аракет кылыш керек да. Анан орозодо колунда бар адамдар болсо, мындай берешен болгон жакшы да. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң берешен адам эле дейт да. Эми ошо орозо келгенде андан дагы күчтүү берешен болуп калган дейт да. Дагы бир хадисте келет, бул орозо адам үчүн калкан болот дейт. Калкан, билесиз да калкан, Эми ал качан орозосун бусканга чейин дейт. Орозо бизге калкан болот экен да. Кудай Таала ошо орозо кармаган адамды көптөгөн жаманчылыктардан, көптөгөн кырсык балалардан сактап коет да. Негизи деген бул жашоодо биз билбейбиз, көрбөйбүз, бирок биздин алдыбызда эмнелер бар, эмнелер болот. Биз билбейбиз да. Канча деген жакшылыктар күтүп жатат, канча деген жаманчылыктар күтүп жатат. Биз ошо орозодо көбүрөөк Кудай Тааладан дуа кылып сурашыбыз керек. Алла, мага ушу жакшылыгын бер, жаманчылыгынан сакта, алдыда келаткан кырсык балаларымды менден көтөрүп алып сал депчи. Кудай Таала эгер биз дуа ушундай түрлүү болуп калат да. Дуа кыла берсе, бир адамдардын дуасы кылары менен сразу кабыл болуп калышы мүмкүн. Бир адамдардын дуасы бир аздан кийин болуп кабыл болуп калышы мүмкүн. Бир адамдардын дуасы бир 10 жылдан кийин кабыл болушу мүмкүн да. 10 жылдан кийин дегенде Кудайдан дуа кылып жүргөн бала сурап, Кудай Таала 10 жылдан кийин бала берип коюшу мүмкүн да. Жозо бир жакшы нерсе сурап жүргөн болушу мүмкүн, 10 жылдан берип коюшу мүмкүн. Бир адамдын дуасы такыр кабыл болбой калышы мүмкүн. Бирок Кудай Таала сураган нерсесин бербей, бирок сураган нерсесинен башка нерсени берип коюшу мүмкүн да. Артыгыраак нерсе. Мисалы биз Кудайдан бала бер, машина бер, үй бер, акча бер деп дуа кылсак, балким Кудай Таала бизге бир келаткан баланы, кырсыкты алып коюшу мүмкүн да. Ошол дуанын шарапаты менен.
Анан бул негизи орозодо бул чоң мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Шайтандар байланган адам Кудайдан канча жакындыкта болуп атат. Ошол маалда дуа кылса, дуалар сөз кабыл болот да. Ошол убакта айда бекер өткөрбөй көп жакшылыктарды сурап калганга аракет жасашыбыз керек да. Бирок менде бир эме бар да. Орозо убагында орозо кармабай эле, бирок орозонун ичинде ошондой пункттар бар го. Неме кылып туруу, мындай кайрымдуулук кылып туруу, намаз окуп туруу дегендейлердичи. Ошону кыла берсе болобу, орозо кармабай деле же Бул мындай да. обязательно кармаш керекпи деген. Бул орозо бул өзүнчө парыз деп атпайсызбы? Муну кармаса, мунун мойнунан парыздан кутулган болот. Экинчи Кудай Таала ошо орозого берген соопко ээ болот да. Бул кайыр садакалык кылуу, жардам кылуу, үй салып берүү, тамак ашып көтөрүп берүү бул өзүнчө сооп да. Муну кылган үчүн орозодо кылса деле ошондой сооп ала берет. Орозодон башка убакта кылса деле ошондой сооп ала берет да. Бул адамдын кылган жакшылыгы, ар бир кылган жакшылыгына Кудай Таала ар биринин соогун жаза берет. Кыямат күнү таразага салынат атпай, ким канча жакшылык кылды, ким канча жаманчылык кылды. Кайсы жагына оор болсо ошол жагына кетет да. Бейишке жагына оор болсо бейишке, тозок жагына оор болсо тозок жагына кетип калат да. Өткөндө да бир сурадык элек, ошондо айта кетсеңиз, жана тырмак жасап, кирпик чаптап, ушинтип атпайсызбы? Чачты ошол химикат кошулган боек менен боеп, бул орозого зыян тийбейби? Негизи шариатта сулууланууга уруксат берет, бирок деген көчөгө элдерге эмес, өзүнүн баягы расмий кыйылган никедеги күйөөсүндө кылса болот да, шариат уруксат берет. Анан ошондой кылып жасаган болсо, намаз убактында дарат алганда ошолорду кетирип жууп анан намаз окуш керек да. Эгер колун боеп койгон болсо, бул колдон эме суу өтпөй калышы мүмкүн, ошон үчүн ал лактаганга болбойт. Кирпикчи мисалы, кирпикти бизде бир кирпикке чаптайт да, ошон өскөндөн кийин түптөрү баягы кайра өзүнүкү эле болуп калат да, суу тие берет. Анан ошондо алдырбай эле жуу берсе эчтеке болбойбу? Эгер суу тиген болсо боло берет, түптөрүнө баягы суу тиш керек. Суу тийсе, тийсе да боло берет. Ушу химикат менен дагы боегонго болбойт дейт го, чачты хна менен гана боеш керек. Негизи суу өтпөй калышы мүмкүн деген коркунуч бар да. Ошол себептен химикат менен болбойт деген ошондон. Анткени хнага бул суу өтөт экен да, бул практикада шариатта пайгамбар саллаллаху алейхи уруксат берген да. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман биртугандар, Алла Таала баарыңыздардын кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын, кылган жакшылык иштериңиздерди кабыл кылсын. Кудай Таала ушул берекелүү айда, ыйык айда Кудай Таала баарыңыздарга көптөгөн жакшылыктарды берип, көптөгөн жаманчылыктардан сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.